атайын өкмөттүк мүчөлөр, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, билим берүү тармагынан түзүлгөн эксперттер Финляндия жана Эстония өлкөлөрүндө иш сапары менен болуп келишти. Алардын негизги максаты билим берүү мекемелеринин абалы менен таанышып, негизги тажрыйбаларын Кыргызстанга пайдаланууга аракеттенүү. Бул сапардын жыйынтыктары кандай болду? Бул тууралуу биз алдыдагы убакыт ичинде кененирээк сөз кылабыз. Эгерде сизде кызыккан суроо же пикир пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары биз Facebook баракчабызга дагы суроо жана пикирлерди кабыл алабыз. Студиянын меймандары менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Алар жогорку кеңештин депутаты Абдубахав Нурбаев. Саламатсызбы? Ошондой эле Себат билим берүү мекемелеринин директору Нурлан Кудайбердиев азыр биздин студиябызга келип кошулат. Мен номерибизди кайталап өтөм: 68 06 06. Абдубахав мырза, студиябызга кош келипсиз. Айтыңызчы, бул иш сапарды уюштурууда эмне үчүн түздөн-түз ошо Финляндия жана Эстония өлкөлөрүн тантап алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угурмандар. Сиздерди мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кечеги өтүп кеткен Нооруз байрамыңыздар менен куттап кеттим келет. Элибизде ынтымак, тынччылык болсун, жакшылыктар болсун. Биз бул ушул сапарды бир 2 айдан бери даярдадык да. Анан бул жерде Кереге коомдук фонду бар. Ошолор менен чогуу кылып, анткени акыркы убакта карап көрсөк, дүйнөдө билим берүү тармагында эң алдыда Финляндия мамлекети турат экен. Анан биздин мурунку Советтер Союзу мамлекеттеринин ичинен Эстония эң алдыга жылып, дүйнөдө эң алдыңкы 5 мамлекеттин катарына кирди билим берүү тармагы боюнча. Ошол боюнча биз атайын ошол Финляндияда биздин атайын ардактуу консулубуз бар, господин Питер деп. Ошол менен сүйлөшүп, ал бизди быйыл Тышкы иштер министрлиги жыл сайын ошол сырттагы биздин атайын ардактуу консулдарды чакырып бир кеңешме өткөрүп турат. Ошол кеңешмеде жолугуп, анан ага сүйлөшүп кылдык эле. Анан ошол биздин ардактуу консулубуз жакшы уюштуруп берди. Ал жерде негизи ушу билим берүү тармагы, анан ошо парламентаризмди дагы үйрөнүп келүү максатында. Негизги таасирлер кандай болду? Негизги таасирлер, мен парламент мүчөсү катары ошол Финляндиянын парламентинин депутаттары менен жолуктук. Аларды кызыктан, ал жакта келечек мектеби деген бар эмес, ошонун бирге алардын жогорку кеңешинде келечек комитети деген бар экен. Ал келечек комитети ошол мамлекеттин келечегин атайын изилдеп, атайын бюджети бар экен. Ошо бюджет негизинде изилдөөлөрдү өткөзүп, келечекте каяка өнүгөбүз, ошол негизинде иштейт экен. Өкмөттүн ошол жактагы программаларын угуп, анан ошол бул деген демек бул мамлекет алдына карап, бул алдыга карап өсүүнүн эң бир чоң жетишкенин бири да. Мен башка бир көп парламенттерге барып келдим, бирок ошондой келечек комитет деген биринчи жолу Финляндиядан көрдүм да. Анан алар негизи келечек үчүн, ушу балдардын келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн чоң максаттарды коюп, ошолорго ар кадам менен жылып атышыптыр да. Бул өтө чоң таасир калтырды. Мына биздин студиябызга Нурлан мырза да келип кошулду. Нурлан мырза, ушул сапардан сиздин буга чейин баягы сапардын алдында ушул Финляндия, Эстония өлкөлөрүндөгү билим берүүнүн сапаты, натыйжаларын иликтеп көрдүңүз да, кызыгып. Анан биз ал жака барышыбыз жөн эле барбастан, биз үйрөнүп келчү жагдай эмне экен деп алдын ала билсеңиз керек. Сиз ошол ойлогон ойлоруңузду ишке ашыра алдыңызбы? Канчалык таасир ала алдыңыз? Эмнесин үйрөндүңүз? Рахмат. Албетте биз барардын алдын ошол Финляндия менен Эстония боюнча маалыматтар бар эле. Ал маалыматтар билесиздер, эл аралык PISA экзамендеринен тестирлөөдөн Эстониядагы, Финляндиядагы бир канча жылдан бери алдыңкы орунда келип жатат. Ошондуктан бул ийгиликтин сыры эмнеде деген суроо бар болчу. Албетте көп билим берүүгө тиешелүү китептерди окуганда көбүнчө ошо өрнөк сыяктуу Финляндия мамлекетин айтышат. Биз ушул жогорудагы айткан кишилер менен Финляндияга барып, ал жердеги ошол система кандай курулду, эмне жасалды деп көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Негизги бир канча өлкөгө барганбыз буга чейин билим берүүнү изилдеп, бирок ушул Эстония, Финляндиядай таасир калтырган эмес болчу. Себеби жасаган ыкмалары, методдору, ошол билим берүүгө болгон позициясы, мындайча айтканда, ар бир улутта андай мүмкүнчүлүктөрдү андай кызыгууну таба албайсың. Себеби бул жерде бир эле билим берүүгө болгон кызыкчылык окуучу менен мугалимдин арасында калбай, жалпы
өлкөлүк масштабка ар бир ошо фин улутунун жараны же болбосо эстон улутунун жараны бул маселеге кайдыгер карабастан бирге ушу билим берүүнү өнүктүрүүгө көтөрүүнүн негизлерин пропагандасын жүргүзгөн жарандык салым бар, жарандык позиция бар, мугалимдин статусу, билим берүүгө болгон ишеним абдан чоң. Мисалы жөнөкөй мисал Финляндияда ата-энелер мисалы жогорку класстын ата-энелери мектепке көп деле мындай келишпейт экен. Себеби эмнеге деп сураганда мектепке жана ошол мугалим менен окуучунун ортосунда болгон ишенимден дейт. Мындайча айтканда, ушунчалык даражада сапаттуу билим беришет, биз мектепке жана ошо билим берүү системасына ишенебиз деген. Ошончолук ишеним, ошончолук мындайча айтканда өзүнө ишеним чоң, ушунчалык чоң амбицияларга ээ болушкан Финляндия мамлекети билим берүүнү экспорттоону ойлонуп, ошол ар бир тышкы иштер министрлигинде, билим берүү министрлигинде өзүнчө департаменттер ачылып, билим берүүнү ошо сыртка экспорттоо боюнча мындайча айтканда иш чаралар жүрөт экен. Негизи биз абдан кызыгып, таң калып атпайбызбы ошол Финляндия, Эстонияда билим берүүнүн сапаты укмуш деңгээлге көтөрүлгөн экен деп. Бирок ошол даражага алар эмнеден башташкан экен? Алар кайсы тепкичтен баштап ушуну кура алышты? Алардын эң негизги колдонгон нерсеси бул децентрализация деп коебуз. Мүмкүн болушунча бийликтин баардыгын жергиликтүү бийликке берген, мектепке берген бардык нерсени. Аларда ошол министерство тараптан эч кандай текшерүү жок экен. Алар министерство кысым дагы болбойт. Кысым дагы жок. Анан негизги ар бир балага ошонун мектеп класстагы баланын үчүн программа түзүлөт экен. Ал балага программа түзгөнгө мектептин директору, мектептин психологу, ата-эне жана бала өзү катышат экен. Алар кызыктар болот экен да, анан бала ошого өз алдынча кылып, балага болгон ишеним болот экен. Анан ошол балага кичинесинен баштап эле бардык сабактан химия, физика, тарых бардык сабакта кантип ийгиликтүү инсан болуу нерсени кошо үйрөтөт экен. Анан бала эң башкысы аларда Финляндияда бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп беребиз дейт экен да. Ал адамдын социалдык положениясына, улутуна, башкасына карабай бардыгына мамлекет бекер билим берет экен. Мектепте дагы, жогорку окуу жайында дагы. Анан бул өлкөлөрдө дагычы ошол мугалим менен мектеп окуучунун ортосундагы мамиле дагы башкача түзүлгөн экен да. Мисалы бизде Кыргызстанда мугалим өзүнчө жогору турат, а мектеп окуучусу төмөнүрөөк турат да. Ушул биримдикти, ушул бир байкалбаган мындай түйүндү байкадыңыздарбы? Нурлан мырза. Албетте, бул мындайча айтканда жогоруда айтылып кетти. Негизги ошол менталитет системасы ошол мындай курулган экен Финляндияда, мен байкагандай. Ал жерде баягы бир билим берүү тармагында дүйнөлүк масштабтагы абдан чоң бир эксперт бар, Кен Робинсон деген. Ошонун айткан сөзү бар. Кудай Таала ошол балдарды аябай чоң эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр менен жаратат. Бирок биздин ошол билим берүү тармагында иштеген эксперттердин койгон стандарттары, системалары ошол мүмкүнчүлүктөрүн кыскартып, канатын кыркып салат деген чоң сөз бар. Буну мисалы TEDx'тен, YouTube'тан көрсөңүздөр болот. Миллион деген адамдар колдоп, керек болсо ата-энелер, окуучулар, ошол билим берүү жаатында иштеп жүргөндөрдүн баары ошол сөздү колдогон да. Ошол эле сөзгө мен таң калчумун. Финляндияга барганда жооп алдым ошол Кен Робинсон сөзүнө. Себеби мына жогоруда айтып кеткендей, ошондой принцип менен баладагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү биз дагы кандай өнүктүрө алабыз. Бала менен ошол мектепке келүү үчүн баягы кыйнап, же болбосо ата-энеси эртең менен тур мектепке барып эмес, бала сүйүү менен кантип барат. Мисалы биз футбол ойногону балдар кандай жыргап барат. Ошондой эле ошо фин балдары мектепке барышат экен. Бир Слава деген ошо ата-энеси орус болгон жигит менен мен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Хельсинки шаарындагы колледжде окуйт экен. Эртең менен мектеп аябай узак экен да. Мисалы саат 4-тө турам дейт. Эртең менен туруп, трамвайга отуруп, 40-50 километр жол жүрүп, сабакка келем дейт. Кайра эле саат 4-тө сабак бүтөт кетет. Мен айттым, сени эртең менен тургузган, же болбосо ошо сени кыйнап түрткөн эмне десең, мектептеги ошо атмосфера. Мектепке мен мисалы эч ким туур келди дейт. Мен билем дейт, ошол мектепте алган билимим келечекте мага пайдалуу болот дейт. Ошондуктан булардын мына жогоруда айтылып кетти, министрлик, билим берүү министрлиги болгону ошол билим берүү саясатын, билим берүүнүн стратегиясын
иштеп чыгат. Мектептин ишине аралашпайт. Аларга ошол саясатты, стратегияны айтат. Анын алдында агентство түзүлүптүр. Агентство мына биздин Кыргыз билимдер академиясы бар го, бизде аябай чоң талкуулар болду. Ошондой эле бир агентствосы бар экен, билим берүү агентствосы. Билим берүү агентствосы куррикулумду, методикаларды иштеп чыгат экен. Алар ошол билим берүү министрлигинин койгон саясатын ишке ашырат экен. Алар дагы барып туруп, мына Абдубап мырза айтып кетти, эң чоң принцип no inspection, инспектирование жок. Себеби мен директорго ишенем. Директор мен экөөбүз бир командабыз деп. Мисалы биз барганда таң калыштуу нерсе ошо жогорку даражадагы билим берүү министрлигинде иштеген чиновниктер, агентствонун чиновниктери мектепке барып жөнөкөй мугалим менен директор менен учурашканда белгилүү болду булардын достугу, буларга ортодогу барьерлердин жок болгондугу. Ошол эле маанай окуучу менен мугалимдин ортосунда бар. Алар бир команда, алар бир дос болуп жүрөт. Бирок ошол эле кезде окуучулар мугалимдерди сыйлап, алардын статусун билишет, алардын ошо жүрүм туруму неме болот. Алардын дагы эң чоң мындайча айтканда сыры мугалимди жана директорду тандоодо компетенттүүлүккө көңүл бурушуп, ошо эң мыктыларын тандашат экен. Эң мыктылар албетте эң мыкты жумуш жашашат. Эң мыкты айлык алышат. Эң мыкты айлык алышат. Бирок мен оюмча эң биринчи аларда ошол идея. Улуттун, мамлекеттин көтөрүлүүсү ошо билим берүү аркылуу гана болот дейт. Себеби анын жакшынакай өрнөгү Эстониядан көрдүк. Эстонияда бизге окшогон эле жөнөкөй мамлекет болгон. 96-жылдары баштадык дейт. Маянасы аз эле болгон, бирок ошол идеянын аркасынан, ошо билим берүүдүн аркасынан чыгабыз деп туруп, азыр дүйнөдөгү эң мыкты мамлекеттердин бири болду. Билим берүү. Менче ал ошол билим берүү мекемелеринде дагы бирөө гана жасайт, же экөө жасайт эмес, мындай корпоративдик дух дагы күчтүү болуш керек, Албетте. Азыр байланышка чыккан угармандар бар экен, биз аларга мүмкүнчүлүк берип туралы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Мен тиги суроо берейин дедим эле. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен өзүм атым Алмаз, Байнам Танамкада турам. Сокулук району. Анан могу азыр мектептер жөнүндө жакшы неме болуп атат. Мен бир суроо берейин деп тиги могу отурган тиги кишилергечи. Могу азыр биздин мектепке айтып атпайбы, окуучуларды коомдук ишке тартпаш керек, уборкага чыгарбаш керек, тигиндей мындай класс жуудурбаш керек экен. Менин оюмча туура эмес. Негизи биринчи эмгектен башталат да, окуучуларды эмгекке үйрөтүш керек. Ал эчтеке болот эле, территориясына чыгып, өзүнүн территориясын тазалап койсо. Угарман, биз негизи ушул Чехия, кечиресиз, Финляндия жана Эстония өлкөлөрүндөгү билим берүү мекемелери боюнча сүйлөшүп жатабыз да. Биз Кыргызстанга анын кайсы жагын пайдалансак? Ошол жагы боюнча тиги жанагы Финляндия, неме жакта, Эстонияда кандай жогорку окуу жайда кандай экен? Платныйбы же бишлеп контрактпы же кандай? Бурун бизде неме болчу да. Студенттер тиги стройотрядка барып, тигиндей мындай аякта. Түшүнүктүү болду. Рахмат сурооңуз үчүн. Билим берүү системасы кандай, акы төлөө аркылуу ишке ашабы? Бардыгы мамлекет несебенен болот экен, бирок мына Финляндияда азыркы убакта мигранттар көбөйүп атканына байланыштуу сырттан келгендерге акча төлөө жогорку ыяларына каралып атат. Бирок буга чейин бекер экен билим берүү системасы. Бул орто мектептерде, жогорку окуу жайларында билим берүү системасы? Жогорку окуу жайларында да бекер экен, бардыгына. Эми 1 жыл болуптур, ошо мигранттар көбөйгөнүнө байланыштуу алар акы төлөө киргизет экен. Негизи дагы бир жагдайда, мисалы, угарман кайрылып атат, ушул билим берүү маселесинде мындай мыйзамдар кандай иштейт экен дейт. Мыйзамдар өтө прогрессивдүү экен. Ошол бардык нерсе мыйзамдар ал жерде ошо айттым го, бардык мүмкүнчүлүктү, ошол укуктарды мектептерге берген да. Анан фина баягы акча каражаты дагы бардык ошо муниципалитеттерге берилген, бардык нерсе. Анан негизи эле ал жакта децентрализация деп туруп, ошо Финляндияны карап көрсөк, коррупциянын деңгээли эң төмөн мамлекеттердин бири экен. Анын эң негизги себептеринин бири ошо децентрализация. Бардык нерсе муниципалитеттерде, акчаны да ошолор өздөрү алат. Өздөрү ошол курулуштарда өздөрү жүргүзүп, анан ачык айкын бардык нерсе прозрачный. Бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмү кандай экен? Бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмүн көрө албадык, бирок мугалимдердин айлыгы 3000 евронун тегерегинде экен. 3000. Бирок алар кошумча иштесе дагы кошумча кошулат экен. Тандоо өтө күчтүү экен, мотивация жогору болсо керек, менимче мугалимдер үчүнчү. Тандоо күчтүү, мотивация жогору. Бир мектептин бюджети ал жерде бир 7 миллион евронун тегерегинде экен. Ошонун 7 миллиондун где-то бир 50-60% маяналарга, зарплатага кетет экен. Анан эң негизгиси ошол сиз айткандай
тайпанын, команданын духу бар. Мисалы бир килейген мектепте бир директор менен эле бир директордун орун басары башкарат экен. Ошол директордун орун басарынын алдында командалар түзүлүптүр. Ошо окуучулар да ошол иштин ичинде экен. Ар бир мектептин иш-чараларын ишке катышып бир команда катары катышат экен. Мисалы директордун бир кандайдыр бир 10-20% ошо маянасына өзүнүн жанагы мотивирующий капитал деп коет экен. Мугалимдин ишмердүүлүгүнө карата ошо айлыгын көтөрүп же болбосо азайтып турат экен. Ошондой эле мисалы окуучуларга дагы мектептин директору, ошо администрациясы белгилүү бир бюджет бөлүп берет экен. Мектептин окуучулардын парламентине ошол акчаны силер биз окуу иш-чараларыбызды, мектептин ичиндеги жашообузду кандай дагы жакшырткыңар келет деп өздөрү ошол окуучулар чогулуп чечимди алат экен. Ошондуктан баягы булар бир үй бүлөнүн мындайча айтканда мүчөлөрү сыяктуу эле ата баладай, агайынидей жакшы бир атмосфера бар экен. Угармандардын суроолоруна өтөлү. Биз эсиңиздерге салып өтөбүз. 68-06-06 телефон номерин терсеңиздер, түз байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Кыргызстандан атайын делегация Финляндия, Эстония өлкөлөрүнүн билим берүү мекемелери менен таанышып келди. Бул тууралуу биз алдыдагы убакыт ичинде сүйлөшөбүз. Азыр угармандын суроосун берип өтөйүнчү. Кайрылып атат. Сиздер мектеп окуучулары, жогорку окуу жайларынын студенттери менен жеке жолугушууга мүмкүнчүлүк алдыңыздарбы дейт да. Алардын пикирлери кандай, сүйлөштүңүздөрбү дейт. Мектеп окуучулары менен биз жолуга алдык. Алар ошол мектепте өздөрүн ошо мектеп ээси катары алып жүрөт экен да, эң башкысы. Бул мектеп меники деп, ошол баягы бул мектеп бирөөнүкү эмес, ошол жерден ошол мектептин ошо сапатын, мектептеги жакшы билим берүүгө менин да салымым кошулуп атат, мен да аракет кылып атам деген нерсе менен биз алдык да. Ошо 7-8 класстын балдары биздин университеттеги балдардын деңгээлинде сүйлөшө алат экен. Мектептин бюджетин, мамлекет жөнүндө, мамлекеттин саясаты жөнүндө, ошол бөлүнүп аткан акчалар жөнүндө маалыматтар бар, бардык нерсеси бар, деңгээли бар да. Бул өтө жакшы көрсөткүч го. Эң таң калтырган, баарыбыз ошол жерде таң калдык. Агай айтып кеткендей, бир кыз менен бир бала келип, бизди ошол мектепти директору менен директордун орун басары кыскача презентация өткөрдү. Андан кийинки бүт 80% мектеп боюнча тааныштыруу системасын, саясатын эки окуучу айлантып экскурсия жүргүздү. Ошондуктан бир барган мектептердин дээрлик баарында эле ошондой болот. Бул эмнеден кабар берет? Ошол бир үй бүлөнүн мүчөсү үйдө эмне бар экенин баарын билет. Ал Финляндиянын окуучусу мектептин ичинде эмне болуп атканын, кайсы багытка туура кетип аткан саясат эмне, бүт кемчиликтердин, прогрессивдүү көз караштардын баарын мындайча айтканда бир күчтүү эксперт катары айтып бере турган деңгээлде экен. Ал окуучулар тандалган окуучулар эмес, мындайча өздөрү айтты, биз орусча билген үчүн эле бизди тандады. Биз мисалы мындайча айтканда биздин мерка менен 3-4 окуган эле баламын деп айтты да. Фин өлкөсүндө, Эстон өлкөсүндө мисалы мектепке тартылбай калган же барбай калган балдар деген түшүнүк болот бекен Кыргызстандай? Жок эсекен. Бардыгын ошон үчүн алардын принциби бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк дейт экен. Улутуна, расасына, башкасына эч нерсени карабай бардыгына мүмкүнчүлүк түзүп берет экен окуган. Туура айтат, ушу баары тең болгондуктан, эң негизгиси ошо жагымдуу атмосфера болгондуктан окуучуларда андай бир ой дагы жок. Мисалы тартип бузуу же болбосо бир мындайча айтканда мыйзамга туура келбеген иш аракеттер жасоо окуучулардын оюнда да жок. Эмне болот десем, бизде жөн эле полицейский келип туруп кармашы мүмкүн, ошондуктан бизге эмне кереги бар? Себеби бизде болгон кээ бир көрүнүш адаттар алардын ички дүйнөсүндө оюнда орун албаптыр. Себеби багыт прогрессивдүү. Эми албетте багы бюджеттен бөлүнгөн каражат андан чоң болуп атса, өзү жакшы өлкө, өнкөн өлкө болсо, анан менимче багы социалдык жактан жакыр катмар, анан бул үй бүлөсү начар, окууга барбай калуу деген түшүнүк жок экен ал жерде, туура? Ал жакта эң жакшы дагы бир кызыктуу нерсеси, бала бакчанын санын карап көргөндө, ошол Европа мамлекеттеринде Финляндияда эң аз балдар бала бакчага барат экен. Анткени алар бала бакчага барса, бала бакчага баягы дошкольный воспитание деген төрөлгөндөн баштап башталат экен. Анан ата-эне кааласа бала бакчага берет экен. Эгер өзү үйүндө караса, канча жашынан баштап балдар бакчасына берсе болот? 1 жаштан баштап. 1 жаштан, Бирок төрөлгөндөн баштап ата-эне бала бакчага келип консультация алса болот экен, кеңеш алса. Анан эң башкысы баланы кантип тарбиялоо жөнүндө биле баштайт экен да. Эң башкы нерсеси, бала бакчага барбай үйүндө караса, мамлекет ата-энесинин үйүнө пособие төлөп берет экен.
ойлоп көрсөңүз, бул кааласаң үйүңдө кара, акчаңды төлөп беребиз. Кааласаң бала бакчага бер депчи. Анан ошон үчүн бала бакчада баягы ошол тарбиялоо төрөлгөндөн баштап башталат экен. Анан эгер үйүндө деле тарбиялап ата-эне карабаса, бирок бала бакчага барып туруп, атайын кесипкөй адамдардан кеңеш алып турат экен. Баланы кантип тарбиялоо боюнча. Балдар бакчасындагы тарбиялоо принциптери кандай экен? Азыр бул тууралуу бир аздан кийин айтып берсеңиз, анткени байланышта угарманды угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп атабыз. Кечирээк кошуп калдым, бирок суу берсем болот. Менин уулум мына Мореке 11-классты бүтүп атты, быйыл чоң окуу жайга тапшырган. Ошол жакта бир студенттерге ылайыкташтырган неме болот экен, эгер болсо, тиги тыйыны канча, бияктын жөнөткөн немеси канча, кандай эме жарандык болот экен, ушуларды билсе болот. Рахмат, жакшы суроо экен. Негизи ошол иш сапардын жүрүшүндөчү, мисалы сиздер жеке бир келишимдерди, мисалы же меморандум, макул, келишим болбосо да меморандум түзүүгө мүмкүнчүлүк таба алдыңыздарбы? Ал жакта мектепте болбосо дагы жогорку окуу жайларында студенттерди алмашуу процесси жөнүндө сүйлөшүү болдубу? Бул боюнча биздин билим берүү министрибиз да барып өтө бир жакшы жолугушууларды өткөрдү. Гүлмира Каримовна Кудайбердиева. Анан жакында буюрса апрель айында бизге Финляндияда өткөн жумада биз жогорку кеңештин биздин эл аралык комитетте атайын Россиядагы биздин элчибиз Болот Отунбаев Финляндияда элчи болуп каралды. Буюрса президент жакында указ чыкса атайын биздин ыйгарымдуу укуктуу элчибиз болот. Анан жакын арада биздин тышкы иштер министрибиз Финляндияга барат. Расмий сапар менен ошол жерде бул маселелер каралат. Анан биз дагы кызыктар экенибизди көрсөттүк. Анан билим берүү министри Гүлмира Каримовна дагы тышкы иштер министри менен сүйлөшөм деп атат. Ушул тармакта тышкы иштер министри менен сүйлөшкөндөн кийин биз билим берүүнү күчөтөбүз. Анткени Казакстан мамлекетинен Финляндияга 1000 мугалим барып тажрыйба алмашып келиптир. Алар көрдү. Канча жылдын ичинде көрсөтүлдү? Бул жакынкы эле 2-3 жылдын ичинде 1000. Анан бизде мына биринчи жолу ушундай чоң деле кудо жакшы, бизде ошо Себат билим берүүнү окуу комплексинин өкүлдөрү, мектептин директорлору, билим берүү министри барды. Биз эми баштап атабыз да, бирок алар 2-3 жыл мурун баштапты. Ошон үчүн азыр эң башкысы биздин министр өтө кызыгып атат. Анан кээ бир нерселерин акчасыз да киргизсек болот деп аракет кылып атат. Анан буюрса алдыда жакшы нерселер болот го. Кошумчаңыз барбы ушул жагдай боюнча? Эми негизи биз жогоруда айтылып кеткендей, биздин мамлекеттин билим берүү тармагындагы жетекчилик жакшы мындай айтканда сүйлөшүүлөр жүргүздү. Ошол эле мезгилде биз ошол барган жеке менчик мектептер менен же мамлекеттик мектептер менен өзүбүз дагы баягы өзгөчө контакттар түзүп, алдын ала эмне жасай алабыз, кандай жумуштар жасай алабыз. Бизге эмне жардам бере аласыздар? Эми биз аны дагы айттык, бирок негизи мен өзү негизги принципим биз кыргыз эли барып жардам суроодон эмес, ошол маселени кантип үйрөнө алабыз, кандай кызматташа алабыз, биз дагы силерге кандай жардам бере алабыз деген позиция менен болду. Себеби Финляндиянын азыр ошол бекеринен билим берүүнү экспорттоо министрлиги ачылып, ошол тармактан иш болбой атат. Себеби бул бизнес катары көрүшүп атат алар. Мисалы ар бир ошол өздөрүнүн ишмердүүлүгү боюнча булар пакет программа түзүшүп, мына булардын баардыгын биз жасайбыз, кааласаңыздар мунун акчасы мынча төлөп берсеңиздер, биз сиздин өлкөдө да жасап беребиз деп жатышат. Мисалы Казакстан мамлекети акча төлөп ошол мектептерин аштырып, системасын ошолорго курдуруп атат. Бирок мен ойлойм, биздин күчтүү адистер эгерде пат-пат барып алардын семинарларына катышып, көзөмөл жүргүзүп келсе, ал жерде биз мисалы акча төлөбөй деле же керек болсо кээ бир учурларда минимум төлөмдөрдү төлөп, көп жакшы нерселерди бул жака трансформация кылсак болот. Бул радио угарман суроосуна жооп берип койлу. Университеттерде акчасын сурай албайт, бирок мектепте эгер ал жака окутам десе 7000 еврону тегерегенде экен, бирок ал жакта тест менен тил боюнча экзамен тапшыргандан өтөт экен. Анан университеттер көбүнчө фин тили боюнча экен, аны фин тилин дагы билиш шарт экен. Кыргызстандан барып окуган балдар барбы экен ошо фин, эстон өлкөлөрүндө? Андай окуучу же студент көрө албадык. Бирок эми мындан кийин ойлойбуз, эгерде Кыргызстандагы балдар ошо англис тилинен жакшы өздөштүргөн балдар ал жерде эгерде эл аралык университеттер болсо барып окуганга мүмкүнчүлүк болот. Эми гана ошол байланыш түзүлө баштайт деп ишенсе болот экен да, туурабы? Эң алгачкы сапар башталды да, ошол таанышуу сапары. Ооба, буюрса сөзсүз биз парламент аркылуу дагы алар менен жакшы сүйлөштүк. Силер менен аларды биз чакырып атабыз. Анткени буга чейин да алардын парламенттин өкүлдөрү, тышкы иштер министринин өкүлү келип кеткен болчу. Жана биздин спикер дагы ошол боюнча кызыктарын билдирген, билим берүү тармагына кызматташуу боюнча. Буюрса, мен ойлойм,
кызматташуу жанданып, биз ал жактан жакшы көп тажрыйба алабыз. Анан бул жерде дагы туура түшүнүш керек, биздин ал жакка кетип атканыбызда максат орто мектептердеги билим берүү, анан мындайча айтканда садик яслидеги билим берүү болгон. Жогорку окуу жайлар билесиздер, дүйнөдө Америкада же болбосо башка Европа өлкөлөрүндө, Финляндия менен Эстония мындайча айтканда ошо жогорку билим берүүдө азыр Америка менен же болбосо башка бир Европа өлкөлөрүнө өтө элек. Бирок орто билим берүүдө жана мектепке чейинки билим берүүдө эң алдыңкы орунда биз именно ошол орто мектеп жана садиктерди бар изилдеп келдик. Азыр байланышка чыккан угарманды угуп көрөлү. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу таңыңыздар менен Кубаныч Нарын шаары. Урматтуу коноктор, абдан жакшы маселе экен да. Билим алуу боюнча, тажрыйба боюнча түшүнүктүү болду. Эми молеке мындай кара сөз менен айтканда бир суроом бар эле да. Цивилизация жагы, маданият жагы кандай экен биздин мугалимдер менен алардын мугалимдери? Биздин Кыргызстандын мугалимдери жакшылары да бар, жамандары да бар. Бирок чындыкта ошибка кетип, ички дүйнөсү менен жакшы иштебей, имандуу болбой, ачык иштебей, адептүү болбой, жеп ичип атпай, ошолор жөнүндө дагы мындай үйрөтүүлөр болуп атабы? Суроом катуу кетсе кечирип коесуздар. Жок, абдан жакшы суроо бердиңиз менимче. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Негизи биздин байкаганыбыз билим берүү системасы, ошол билим берүүгө болгон мындайча айтканда позиция бул ошол демократиялык принциптерден келет экен. Мындайча айтканда биз ошону байкадык. Ар бир мугалим, ар бир мындайча айтканда министр, чиновник, ошол билим берүү системасында иштеп жүргөн киши демократиянын бир мындайча айтканда баягы пропагандисти катары көрүнөт экен. Мындайча айтканда биз жакшы бир суроо бердик ал жерде, мына агай айткандай. Эмне үчүн директорго ушунчалык даражада ишенесиңер? Коррупция болбойбу? Силер текшербейт экенсиңер. Акчаны миллион дегендерди муниципалитет бөлүп берет экен. А кандай болот дагы бул ушул башка туура эмес жолго кетип калат деген. Кыргызстанда болсо кээде көпчүлүгүнүн көзү кызарып кетет эле. Көзү кызарып кетет. Анан эми ар ким өзүнүн ички дүйнөсүнө, ошол жашоо шартына карап мындайча айтканда ой жүгүртөт экен. Аларда байкадык, андай бир ой дагы жок. Өзүнүн жашоонда ички дүйнөсүндө ушул бир жерине кымтып алсам, туура эмес жумуш жасасам деген бир ички дүйнөсү таптаза адамдар иштешет экен. Бирок экинчи эң негизгиси бизге жакшы жооп берди ошол жердеги бир садиктин жетекчилиги, муниципалитеттин жетекчилиги. Садикти башкарып аткан директор дейт, эч качан туура эмес мамиле же болбосо бир коррупцияга малына албайт, себеби коллектив, жамаат ага жол бербейт дейт. Биз дейт бир жылда бир жолу келип, коллектив менен мындайча айтканда маектешүү жүргүзүп кетебиз, ошол жерде баардык нерсе ачык аркан айтылат дейт. Биздин келип туруп буларды инспектировать эткенге мындайча айтканда муктаждык жок. Себеби коомчулук ушунчалык даражада жогорку деңгээлде баягы өзгөргөн. Мындай баягы туура эмес иштерге барат же болбосо баруу бул мугалимдин өзүнүн ишенимин жоготуу. Жогору элге, ата-энелерге, ошо өзүнөн жогору турган бийлик органдарынын алдында ошол ишеним деген позицияны жоготуп коюу эң чоң баалуулук. Ошо айлыгынан дагы, позициясынан дагы ошол эң чоң баалуулук болуп эсептелет экен. Ошондуктан ошол ишеним принципинен болгон үчүн баардык нерсе ачык айкын, прозрачный болгон үчүн мындай чоң проблемалар жок экен. Дагы бир кошумча, ал жерде демократиялык эң негизги принциптердин бири сөз эркиндигин өтө күчтүүлүгүндө. Анткени баардык нерсе ачык айкын, баардык нерсе бар. Анан кийин ошол газеталарга өтө көп жазылышат экен, подписчиктер. Анан баардык нерсе ачык болуп турат экен. Ошо айткандай, баягы өзүнө болгон ишенимди жоготуп алуу. Бул жерде сөз эркиндигинин ролу өтө чоң экен. Программабызды улантабыз. Азыр дагы кызыктуу маалыматтардын баарын алдыда беришет. Биздин меймандар сиздер толкундан алыстабай туруңуздар. Кыска жаңылыктарга убакыт келди. Сөз кесиптешимде. Сиздер угуп жаткан Марал радиосу өз уктурларын Түз ободо улантат. Биз бүгүн Финляндия, Эстония өлкөлөрүндөгү билим берүү сапаты жаңылыктары жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анткени жакында атайын топ делегация ушул өлкөлөрдө болуп, алардын билим берүү мекемелеринин иши менен таанышып келишкен. Сиздер суроолорду 68 06 06 телефон аркылуу бере аласыздар. А биздин студиянын меймандары Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, Себат билим берүү мекемелеринин директору Нурлан Кудайбердиев. Мына ушул эки мейманыбыз жана башка бир нече өкүлдөр ушул өлкөлөрдө атайын иш сапар менен болуп келишкен. Эми дагы бир жагдай азыр көп замандаштарыбызды кызыктырып атат болуш керек. Мисалы Фин өлкөсү, ошол Эстон өлкөлөрү ушул деңгээлге кантип жетише алды? Эмнеден башташты болду экен алар ишти? Алар эң биринчи
өздөрүнүн келечегин ойлоп ошо мамлекеттүүлүктү сактап кантип өнүктүрөбүз деген нерсе менен чыгыптыр. Анан эң башкы салада улуттук духту көтөрө алышкан. Элди ошо мамлекет жетекчилери элди мобилизация кыла алган ошо нерсеге. Анткени мамлекет жетекчилери бардык нерсени ачык айкын кылган, элге жеткирип турган, бирок кемчиликтери болгондо, кемчиликтери мына кемчилик болду, бул оңдойбуз деп ошону иштем эл ишене алган да. Эл менен бийликтин ортосунда ишеним өтө чоң. Эл да ишенип ошол бийликтин ошол иш чараны колдоп берген баардыгынчы. Эң башкы нерсе ушуда улуттун келечегин, улуттун духун кылып, келечектин мектебин, келечек парламентте келечек комитети деген болгондо булар алдыны карап жүргөн да, баягы 3-4 кадам алдыны карап, дүйнө каяка кетип атат, дүйнөдө кандай чакырыктар келип атат, биз улут катары, мамлекет катары ошол чакырыктарга кантип жооп берип туруштук бере алабыз дегенди булар алдын ала ойлоп кетип аткандыгында да. Менимче ал өлкөлөрдө ушул техникалык мүмкүнчүлүктөрү да абдан жогору болуш керек да, жана компьютерлештирүү жана башка. Мисалы Кыргызстан биз соңку жылы жаңылбасам 6-7 жылдан бери эле мисалы электрондук өкмөттү түзө албай атабыз, мектептерди электрондоштурууга өткөрө элекпиз, ал түгүл айрым мектептерде эң жөнөкөй компьютер дагы жетишпей жатпайбы? Бул жагдай ал жерлерде кандай чечилген? Эң туура айтасыңыз. Эстония азыр дүйнөдө электрондук мамлекет болуп, документтерди электрондоштуруу боюнча биринчи орунда турат экен дүйнөдө. Анан биз дагы 2015-жылы биринчи биометрикалык паспорт боюнча шайлоо өткөзгөндө Эстониянын юстиция министри келип, ошо жылдын башында келип, кеңеш берип, биз менен бизгилер акылдашып, ошол өрнөк алган экенбиз да. Биз жанан Эстония мамлекетинде ошол министрлер, депутаттар айтып атат, биз дейт электрондук подписибиз бар, кол кою. Самолетто кетип атып дагы, кемеде кетип атып, командировкада кетип да кол коебуз дейт. Кол кое алабыз дейт. Анан эң башкысы элдин бардыгы ошол кол койгон ар бир чечимин көзөмөлдөп турат да. Бул жакшы нерсе да. Анткени бизде мисалы үчүн анткени элдин бардыгы ошол маалыматты электрон интернетте көрүп турат. Ар бир министрдин, ар бир чиновниктин эмне иш кылып атат, кандай чечим кабыл алды, эмнеге кол койдусун көрүп турат да. Бул деген баягы граждандык коомдун активдүүлүгү, алардын ошол деңгээлин бийиктигин көрсөтүп турат да. Демек жарандык коомдагы мисалы башка бир кээде бизде жарандык коом өзгөчө саясий иштерге активдүүлүк күчтүү го. Бул жагынан алганда ал жерде жарандык коом мындай башкачараак дагы бизде эмне үчүн азыр эл көбүнчө эле жогорку кеңешти сындап жаман көрөт. Анткени бизде да ачык баардык мыйзамдар, сайттар, өкмөттүкү да ушундай ачык болуп туруп, ар бир министрдин колгон кою, ойгон колу, ар бир министрдин алган токтомун эл көзөмөлдөп турса, кээ бир начар иштеген министрлер өздөрү менен өздөрү чыгып калмак да. Дагы бир жагдайда мисалы биз мугалимдер абдан күчтүү деп атабыз, ал өлкөлөрдөчү. Анткени күчтүү мугалим, күчтүү балдар тарбиялап окута алат. Анан тандоо процесси ал жерде кандай болду экен? Мисалы Кыргызстанда көпчүлүк мектептерде мугалим жетишпейт, жетишсе дагы барбайт айылдарга, Анан эми соңку учурда мисалы мугалимдерди аттестациялоо процессин киргизебиз. Алардын ишин бул баалоо критерий катары карап атабыз да. Ал жерде кандай жүрөт экен ушул баалоо критерии? Эми мындай салыштырып келгенде, негизинен дүйнө жүзүндө ушу билим берүү системанын багыты бирдей эле. Биздин деле жумушубуз ал жактан деле туура болгонун көрдүк. Бирок маселе ошол жердеги болгон ошол коомчулуктун кызыгуусу, мамлекеттин болгон кызыгуусу, шарттар. Эстония менен Финляндияда ар бир мугалим ошол 5 жылдык окууну бүтүп, магистр даражасын алгандар, бакалавр, магистр даражасын алгандар университетте күчтүү адистерди даярдоочу болуп эсептелет. Мени таң калтырган кечээ ошо Эстонияда садикте стажер мугалим жүрөт, тарбиячы жүрөт, чакырдым. Сен кайсыл кесипте бүтүрдүң? Мугалимчилик десем, жок агай, мен университетте именно ошо садиктерде иштей турган воспитательдин, тарбиячынын кесибин бүтүрдүм дейт. Анан таң калдым. Канча жигит окуучу, жигиттер жок, кыздар дейт. Силер именно ошол мен келечекте садикте воспитатель, тарбиячы болуп иштейм деп университетке тапшырдыңбы десем, ооба дейт. Ошол бактылуусуңбу десем, ооба. Мен дейт, ушул садикке келип иштөө үчүн мен канча жыл күткөм, аракет жасагам, мына эми азыр насип болду, иштеп атам дейт. Ошондуктан шарттар абдан түз. Биздин Кыргызстанга салыштырып өткөндө баягы ачуу чындык, азыр билим берүү тармагында мугалим болуп ким окуган барат? Орто окуучулар.
айласы кеткен, юрфака, экономфака еш жаққа өтпей қалғандардың барып тұрып ошо диплом болсын, же болбосо мугалим болсом, акырын тиричилигим өтөт дегендер бар атпайбы. Муну мен мисалы жогорку окуу жайдын декандарынан, институт жетекчилеринен сураганда, баягы катуу сөз менен айтканда, троечниктер азыр мугалим болуп окушуп атат. Кийин, соответственно, бүтүрүп келгенден кийин ошол жигиттер, кыздар ишин улантып атпайбы. Ал жакта мугалимдин статусу бийик болгон үчүн бала кичинекей ошо партадан эле мен мугалим болом деп союз учурундагыдай мындайча айтканда кыял кылып, кийин ошол эң мыкты балдар эң мыкты окуу жайларда мугалимчилик кесипти окуп келип, анан өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Тандоо өтө жөнөкөй, алар менен белгилүү бир критерийлерде мындай беседалар өтөт экен, экзамендер болот. А бирок эң негизгиси ошол дипломдон, университеттен алган диплому, магистр диплому. Бул ишеним чоң. Ошондуктан университеттер сапаттуу болгон үчүн кесипкөй жакшы мугалимдер ал жерде бар. Анан баягы мурдагы сөзгө кошумча, Эстония менен Финляндиянын мынагай айтып кетти. Эң негизгиси ошол булардын тарыхы. Акыркы 100-150 жылдыкка караганда булар баягы мындайча айтканда кулчулуктан же болбосо башка бир өлкөгө көз карандысыз болуп иштегенден, жашагандан кантип арынабыз, кутулабыз деген бир чоң бир ичиндеги сезимдер менен жашаган калк болгон экен. Эки калктагы Финляндия, Германияга көз каранды болуп жашаган, Орусияга көз каранды болуп жашаган. Бирок биринчи эле ошо көз карандысызды алганда булар ушул менен бутубузга туруп кетсек туруп кеттик. Мунун эң биринчи жолу билим берүү деп. Билим берүү. Эстониядагы биз менен бирге эле СССР мамлекеттери болуп жашаган, азыр статистиканы айтып кетти. 44-жылдары 100 000 деген эстонец ошо качып Европага өтүп кеткен экен. Булардын дагы жанагы окумуштуулары, кыйынмын дегендери. Соответственно, алар ошол Европада жашап, ал жакта өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып, кийин жакшы бир учурда баары кайтып келген экен өлкөгө. Ошол окумуштуулар кайтып келип, ошол Эстония мамлекетин көтөрүүдө, билим берүүнүн болгон салымы ошол Европада жашап жүргөн эстонецтердин мындайча айтканда салымы абдан чоң экен. Ошондуктан дагы бир багыт биз ойлоп атабыз. Мүмкүн болушунча биз өзүбүздүн улан кыздарды чет элге окуганга жөнөтүшүбүз керек экен. Себеби бир мезгил келип, алар ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөнгө, көтөргөнгө, экономикабызды, аң сезимди көтөргөнгө чоң салым кошушат экен. Эми ушул эки өлкөгө болгон иш сапардачы билим берүү мекемелеринин көпчүлүк кызматкерлери барган экен. Анын ичинде сиз, анан башка жанагы жеке менчик мектептерден эмнени үйрөнүп келдиңиздер да? Мисалы, ал жерден келатканда эле менимче самолеттон башталса керек идеячы, мен барып эле ушуну ишке ашырам деген. Ооба, биз ал жерде бул жака келбей туруп эле бул жака буйрутма бердик, децентрализация жасайлы деп. Биз мисалы Себат билим берүү мекемесинде келелектеле башка дирекция бар. Мен өзүмүн жардамчыларыма чалдым. Мүмкүнчүлүгүңөр болунча өзүңөрдүн жана баягы рычагтарын баарын карап чыктылар дагы директорлорго өткөрүп бергиле. Бизде ошо саясатты, методиканы өнүктүргөн бир дирекция болсун деп тапшырма бердик. Азыр кече келип бүгүн жолугуша элекпиз. Ал балдар дагы жүрөгүн кармап отургандар. Эмне болду? Булар Финляндияга барып эле чоң бир чечимдер алат, реформа алат. Биздин ой эң негизгиси мындай болду да, ишеним. Биз эстонецтер, финдер жасаса, кыргыз эмнеге жасай албасын деген чоң бир ишеним болду. Анан бул эң күчтүү мотивация. Эң күчтүү мотивация болду. Ошо децентрализация жасап, андан кийин директорлорду жеке-жеке чакырып туруп, керек болсо дагы бир ошо Эстония, Финляндияга визит жасайбыз деп отурабыз. Биз менен кошо биздин мекеменин эки директору, министрликтин бир директору барды. Алардын баары ошол келгенде эле ошол анча-мынча каражат жок эле. Главное баягы өзүңүн ой жүгүртүң, ички дүйнөңү өзгөртүү болсо, бул нерселерди жасай алабыз деген момент болду. Биз эми азыр бүт ошол укуктарды директорго берип, мугалимдер менен жеке-жеке сүйлөшүп, аларга жакшы бир мотивацияны берип, ошо форма ыкмаларын, методдорун, шарттарын түзүп берсек, бизде дагы ушу эң кыска убакытта бир 2-3 жылдын ичинде жыйынтык беребиз деген бизде чоң ишеним пайда болду. Мен ойлойм, биздин жеңиш, биздин ошо бул сапардан алып келген нерсебиз ушул. Эң кичине кошумча кылып коеюн. Биз ошол мейманканада жүргөндө күнүгө кечинде келип туруп, чай үстүндө 3 саат, 2 саат, 3 саат талкуу болду ушу маселелер боюнча. Финляндияда Эстонияда бул кандай экен, Кыргызстан эмне киргизе алабыз деп. Министр өзү баш болуп ошол жерде отуруп, баары ойлорун жакшы айтышты. Анан бүгүн ошол биздин Финляндия Караколжадан бир Орозалы Сейдилханов деген мектептин директору бар эле. Бүгүн министрге кирип уже сүйлөшүп атат. Мен уже биринчи пландарым бүгүн такташам, барып ошол Караколжанын мектепте ошол иштерин баштайм депчи. А кандай пландарды киргизсе болот экен? Мисалы, ал жерлерде дагы жана мамлекеттик, муниципалдык
утуп алдык, балдар бакчасы, мектептерден тышкары дагы жеке менчик мектептер бар да, ал жактын тажрыйбасын Кыргызстанга киргизсе болот бекен? Мисалы, эркин балдарды эркин окутуу, эркин тарбиялоо процесстеричи, жана айтып атышпайбы, ал жерде парталар жок экен, жанагы билим берүү дагы оюндар менен ар кандай форматта өтө тургандыгы жөнүндөчү? Эми бул жерде сөз билим берүү министрлиги көп өзүнүн баягы эрежелерин, инструкцияларын жокко чыгарыш керек. Биздеги дагы эле баягы эски стандарттарды, эски баягы авторитаризм маалында Советтер Союзунда дагы нерселер бар. Эң биринчи ошолорду жокко чыгарыш керек. Анан биз дагы мыйзам жагынан карап туруп, керек жок нерселерди азайтып туруп, мүмкүн болушунча Нурлан мырза айтып кеткендей, мектеп директоруна жергиликтүү бийликке мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар өздөрү чечиш керек. Мисалы, мен байкаган нерсе, ал жерде Абдубап мырза да айтып кетти. Үй бүлөдө башталат тарбия, эркин тарбия. Садикте, мисалы садикте бардык, биз яслиге барганда, бала бакчага. Мисалы, заведующий садика, да, садиктин мүдүрү, директору кичинекей 1 жаштагы, 2 жаштагы балдар менен дос болуп, алардын атын билип, кучакташып жүргөндүгү ошол жерде атмосфера жагымдуу атмосфера, абдан жакты. Анан баягы Эстония менен Финляндиянын бизге жаккан жери, мисалы Корея же Жапонияга барганда, ал жерде жогорку технологиялар абдан чоң, бүт нерсе компьютерлешкен. Эстония менен Финляндияда анчалык деле даражада компьютерлешүү, технология неме жок, алар жашоого эмне керек болсо. Биринчи приоритеттүү эмне керек? Мисалы биздин билим берүү өзүнүн өнүктүргөнгө эмне керек? Стол керекпи же компьютер керек? Эгерде стол керек болсо, столду коюшат экен. А биз мисалы мектептерибиздин бардыгын, мына мен сыйбаттуу эле айтайын, интерактивдүү такта доскалар менен же болбосо компьютерлар менен толтурган менен, сен эгерде аны 100% колдоно албасаң, окуучулардын ички дүйнөсүн өзгөртө албасаң, анын кереги жок. Финляндияда жөнөкөй мектептер деле бар экен. Болгону ар бир ошо сабакка даярдануу принциптери дагы командалык негизде. Мисалы, бир жакшы нерсе айтышты окуучулар. 30 партаны, 30 окуучуну көргөндө бир класста таң калдык. Кандайча биз бир 15-20 күтүп атканбыз, жок 30 бала окуйт. Болгону 4-төн 5тен группалык бөлүп коет экен. Балдар айтышат, мугалим сабагын өтө берет. Конечно, абдан жакшы даярданып келет дейт. Мисалы, сабакта жетише албай аткан балдар жанындагы баладан кенен кесирле сурай коюп, бул кандай болот дейт. Күчтүүбү, орточосу дагы мындай бири-бирине үйрөтүү жол менен баягы кичинекей жашынан бир команда, биз бир командабыз. Ийгиликке биргиликте жетебиз деген бир принципти биз сөздө эле айтып коебуз да, теоретически. А булар болсо ар бир жашоонда ыкмаларды ошол колдонуп ишке ашырышат экен да. Ошондуктан биздин ал жерден алган эң биринчи нерсебиз биздин аң сезимибиздин ушул билим берүүгө болгон, тарбиялоого болгон, мындайча айтканда, позициябыз. Анан бизде тарбиясы жок, тарбиялоо деген сөз көп айтылат. Ал жерде биз эч уккан жокпуз бул сөздү. Ал жерде ошо англисче care деген сөз бар, забота. Мындайча айтканда, камкордук. Ошо башталгыч класстарда ошол сөз айтылат экен көбүнчө. Балдарды тарбиялаш керек эмес, балдарга биз кам көрүшүбүз керек. Балдарга ошо забота болуш керек деген принцип менен болгондо, ошондо бүт нерсе баягы өзүнүн баласын ата-эне эч качан баягы кечке эле тарбиялай бербейт да, тур отур деп туруп. Жакшына баягы мээрим менен, энелик, аталык мээрим менен, мындайча айтканда, сүйүүсү менен чоңойтот. Ошондуктан ал жерде билим берүү тармагында иштеп жүргөн мугалимдер ошол өзүнүн сүйүүсү менен, мээрими менен, камкордугу менен балдардын жүрөгүн, мындайча айтканда, сүйүүсүн өзүнүн колуна алат экен да. Мындай башкача айтканда жанагыдай мажбурлап тарбиялоо, талап коюу деген жок. Балага ишеним берүү, ишеним көрсөтүү. Анан мындайча айтканда, бир жөнөкөй мен гүлгө окшоштурдум да. Апам үйдө гүл отургузуп, постоянно ошо ар дайым ошол гүлдү суу коюп, сүйлөшүп, жакшы мээримдүү мамиле кылып, мындайча айтканда, топурагын алмаштырып, бир кандайдыр бир витаминдерди кошуп жүрөт. Бир жума үйдө жок болуп калса, өзү келип калат да, мына келиним, балам, кызым карабай коюптур, солуп калыптыр деп. Ошол эле мээрим, ошол эле мындайча айтканда камкордук фин мугалиминде, эстон мугалиминде окуучуга карата бар экен да. Ошондуктан ушул чоң маселелерди биз көрүп келдик. Эми баягы китептерде жазылган нерселердин баарын алар ошол күнүмдүк турмушунда жашашат экен да. Бул эң жакшы көрүнүш го. Азыр дагы бир угарманды угалы, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Алло. Мен сиздерге ошо суроо берет элем. Айтыңыз. Азыр улуттук баалуулуктарды кыргыз элинин мурастарына каршы кандайдыр идеология жүрүп жатат да. Өткөндө 7-каналда бир ошо билим министринде иштеп жүргөн бир белгилүү эле бир адис айтты да.
ушу жаңы кыргыз адабиятынын ордуна дүйнөлүк адабият окула турган болуптур жаңы программада. Ошонун ичинен бир жумада 3 жолу кыргыз адабияты окулат экен. Анын ичинде Саякбайдын Манас эпосу жок экен деп. Силер кыргыз элинин азыр тарбия жок экен деп атасыңар. Идеология болуш керек. Бул жер кыргыздардын Караханддын жери, муну жери деп кыргызды бөлүп жок кылып турган саясат жүрүп атат керек болсо. Керек болсочу жок, токто турбагыла силер. Кыргыз элинин немесин. Анан кийин керек болсо ушул жерде Кытайдан кыргыздар сактап калган Манас менен деп саясат жүргүзүш керек, тарбия жүргүзүш керек, ал жерде идеология болуш керек. Рахмат апа, рахмат жооп угалык. Бул жерде туура эле бизди улут катары кичинекей эл болсок дагы ошо каада салтыбыз улуттук баалуулуктар сактап келген, буга сөз көңүл буруш керек, бул болуш керек. Бул эч качан мен ойлойм билим берүү министрлиги мындай саясат жүргүзбөйт деп. Негизинен суроо туура эле болду. Мен ойлойм, ал жерде дагы ошо Фин өлкөсү, Эстон өлкөлөрү дагы эч качан мисалы Эстонияга барганда биз ойлодук эле, биз Финляндиянын методдору менен ушул билим берүү немесине жеткирдик. Алар айтышат. Мен жок, бул өзүбүздүн метод дейт. Мындайча айтканда Финдер дагы ошол жерде айтты. Азыр келип туруп ушу Финляндияда болгон жакшылыктардын баарын силер өзүңөрдө өздөштүрө албайсыңар. Силердин өзүңөрдүн ошол жердеги каада салтка, баалуулуктарга, көз караштарга адаптация жүргүзүшүңөр керек. Биз ошондуктан биз баягы орусча айтканда с учетом наших реалий ал жактагы жакшы нерселерди алабыз албетте. Бирок биздин дагы билим берүү тармагында эң негизгиси билим берүү тармагы маданият менен каада салт менен айкалышып жүрбөсө эч кандай ийгиликке жете албайт. Айтыңызчы, мисалы ал жерде дээрлик бардык мектептер мамлекеттик, муниципалдык болуп эсептелет бекен же жеке менчик мектептер, жеке менчик балдар бакчанын өнүгүшүнө дагы жол ачылган бекен? Жеке менчик мектептер да бар экен, бала бакчалар да бар экен. Айырмаланат экен да. Эгерде мамлекеттик мекемелерде деле күчтүү болсо, айырмасы аз эле экен, андай деле чоң эмес да. Негизинен биз айырмасын көрө албадык. Биз жеке менчигинде да болдук, мамлекетте болдук, алар бирдей эле экен да. Була чоң. Мисалы, мен Финляндияда ошо жеке менчик мектептердин саны абдан аз экен. Себеби ага мындайча айтканда муктаждык да жок. Себеби ар бир муниципалитетке караштуу мамлекеттик мектептер жеке менчик мектептердей ыйгарым укуктар берилгендиги үчүн өзүнүн методун, өзүнүн шарттарын өзү түзгөн үчүн жеке менчикке керектилиги калбаптыр. Бирок ошого карабастан баягы дүйнөлүк маркада болгон жеке менчик мектептер бар. Эстонияда жеке менчик мектептер бар. Ошол эле Кембридж системасында окуткан же болбосо IB программасы менен окуткан жеке менчиктер бар экен. Өзгөчөлүктөрү бар. Анан Эстонияда эң кызыктуусу эстон мектептери менен анан орус мектептер бар экен. Ошо орус калкынын саны көп болгондуктан орус мектептерине, эстон мектептерине да барып көрдүк. Ал жердеги бизди алып жүргөндөр дагы айтышты. Негизинен орус мектептери бир аз артта экен. Эстон мектептери алдыга озуп чыгып кетиптир. Себеби ал жерде алар ошол эстон калкынын өзүнүн мүнөзүн сүйлөшкөндө да көрдүк, абдан мындай ийкемдүү, гибкий калк экен. Ошол эле мезгилде эстон тилин мыкты билишет. Ошол эле мезгилде англис тилин абдан жакшы өздөштүрүшүптүр. Дүкөндө да башка жерге барсаң, мындайча эркин эле ошол англис тилинде сүйлөшө алат экен. Мындайча айтканда англис тилин билген, баягы информацияга, жаңыланууга мындай жакын болгон калк болуп эсептелет экен. А орус мектептерге дагы бул өгөйлөбөстөн жакшынакай шарт түзүп берип коюптур. Эстон мектептеринде эле болгону ошол Эстониянын программасынын стандартын аткарат. Кичине болсо дагы биздин ошо мектептерге окшошуп кетет экен орус мектептери. Ошондуктан биз ал жерде дагы мындай дилемма болду. Значит, мындайча айтканда эстон мектептер өздөрүн кантип эле ошо бизде бар орус мектептери эң мыкты болуп атат. Ар бир кыргыздын жараны, чиновниктер, кыргыз тили өнүксүн, баалуулуктар дейбиз, бирок балдарыбызды орус мектептерге беребиз. Эмнеге? Сапаттуу. Ал жерде тескерисинче экен. Аларда орус мектептер сөз эстон тилинде окушат экен да, бар эстон тилин билүүгө милдеттүү экен. Бул эң жакшы нерсе. Кыргызстанда ал жагынан келгенде анда үлгү алышыбыз керек экен да. Мамлекеттик тилге канчалык артыкчылык берүү. Бардык мамлекеттик жеке менчик мектептерде бизде да кыргыз тилин үйрөнө турган болуш керек да, биринчи класстан баштапчы. Ал жерде мисалы биз Кыргызстанга салыштырмалуу кандай чечилген экен? Орто мектепти аяктагандан кийин жогорку окуу жайына өтүш үчүн жана жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп атпайбы? Бул система кандай коюлган? Мисалы Финляндияда башталгыч мектептер, орто мектептер бүткөндөн кийин 9-класстан бүткөндөн кийин булар баягы биздин профтехникумдар дейбиз, союз малын аябай жакшы эле ошол багытта көбү кетишет экен. Анан эгерде профтехникумга кетпесе университетке даярдануу немелери менен кийин университеттерде өзүнүн
билимин улантат экен да. Негизгиси ошо бизге жаккан жери профтехникумдарга кызыгуу абдан чоң. Ал жерде ошол кесиптин ээси болоюн деген неме болуп, ошого карап дагы багытталуу, профильный мындайча айтканда позиция менен кетет экен. Университетке дагы ошо өзүнүн университеттерин кабыл алуу немеси бар экен, мындайча айтканда өтө жөнөкөй. Ал жерде орто мектептин программасы мыкты болгондуктан, ал жерде эч кандай коррупция болбогондуктан, чоң ишеним болгондуктан университетке тапшырууда дагы мындайча айтканда өтө бир мындай барьерлер коюлбаган. Себеби система башталгыч үй бүлөдөн, садиктен, орто мектептен, колледжден, университеттен уланган үчүн ушулардын баардыгы баягы айтып өтпөдүк, ишеним деп. Ишеним эң биринчи принцип, а бирок ошого жараша кандайдыр бир экзамендер коюлган. Бирок ошол экзамендерден өткөндөн кийин университеттердин өздөрүнүн шарттары бар. Мынча балл менен алабыз деп университеттер демократиялык принциптер менен алышат экен. Балдардын инсандык өнүгүүсүнө канчалык деңгээлде көңүл бөлүнгөн? Инсандык өнүгүүсүнө мисалы эң жаккан жери баягы ар бир мектеп өзүнүн ушул окуучусунун моделин иштеп чыгыптыр. Компетенттүүлүк деп. Мисалы биздин окуучуда мисалы өзүнүн маданиятын, баалуулуктарды билген окуучу болуш керек. Жогорку технологияны, компьютерди мыкты өздөштүрүш керек. Гуманизм, демократия принциптеринде чоңоюш керек. Мындайча айтканда китеп окуу же болбосо ошо башка маданияттарды үйрөнгөнгө абдан кипки болуш керек деген бир 5-6-7 компетенттүүлүктү иштеп чыгыптыр. Мен айткан агентство. Же болбосо ар бир мектепте эле өзү иштеп чыгат. Ошонун үстүндө ар бир мугалим өзүнүн сабагынан баштап жөнөкөй ошо мектептин ичинде жашоодо ошол компетенттүүлүктөрдү окуучунун ички дүйнөсүнө кантип киргизебиз деп ошо бала ошол сенин сабагың, сенин ар бир айткан сөзүң ошол 4-5 нерсенин үстүндө болгондуктан бала 11-ди бүткөндөн кийин мындай көп кырдуу өзүн өнүктүргөн ар тараптуу инсан болуп чыгат экен да. Чындыгында жандан бери айтып отурсаңыздар, бир чети көп угармандар үчүн деле бул жомок болду болуш керек, бирок аны биздин турмушта реалдуу ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар экен да, эң негизгиси. Бар, сөзсүз бар. Анткени бул билим берүү тармагынын өкүлдөрү көргөндө айтты, булар бизге эле андай эле бир кыйынчылык кетире турган нерсе эмес, өтө көп каражаттын да кереги жок деп. Эң биринчи айткандай, ишеним, анан мүмкүн болсо ошо компетенттүү адамдар ошол көп жерде отурса, мен ойлойм муну ишке ашырса болот. Эрк, анан жоопкерчилик, саясий эрк керек, жоопкерчилик керек, анан адамга патриоттуулук керек. Мамлекет үчүн күйгөн, эл үчүн күйгөн, баягы жүрөгүндө элге сүйүү сезим бар адамдар көбүрөөк болсо биздин мамлекетке. Чоң рахмат. Эми бул Эстония, Финляндия өлкөлөрүнүн ошол билим берүү мекемелериндеги жаңылыктар бизде Кыргызстанда кандай ишке ашырылып жаткандыгы жөнүндө дагы атайын биз практикалык түрдө барып, ошол жердин материалдарды берип элге тааныштырууга аракет кылалык. Ошондо гана элге бул ишенимдүүрөөк болуш керек. Ошол модель канчалык ишке ашып жаткандыгы жөнүндө сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биздин студиянын меймандары Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаев, ошондой эле Себат билим берүү мекемелеринин жетекчиси Нурлан Кудайбердиев болушту. Биз бүгүн Финляндия, Эстония өлкөлөрүнүн билим берүү сапаты, деңгээли жөнүндө сүйлөштүк. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Ал эми азыр алдыда өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктар топтому бар. Сөз кесиптешим Диналяна Жунушевада. Күндүн окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.